Еще фотографировать. Разве можно так делать? Да, конечно. Это мое право. Bundan sonra özünüzde kurgunda metro Novakaş'ta sayfana sahile gelişsin. Değişmemiz Deşko. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Aleykümselam tamam peki. Anlayız. Geç oturun. 3 minut tele gelesiz metrodan. Ben 5 minut tekerim. O kan koysun. Koyacağız tamam peki. 3 minut berdi. Siz karıp kalmanız gerek. Oy sen bir olsa çırpıp gelgensin de. Son Nurbek peki aytsız 3 minut berdi. Жақын эле metro. Al bilбейм. Мен машина менен келдим. 1 мүнөттө эле келдим да негизи. Парковкага коюп койдум. Жакшы, кенен парковкасы бар экен, бесплатно. Та ошо машинада эле келип атпсыз андай. Эмкиде машинада эле келейин. Кеңес эмне тамак заказ кыласыз? Мен орозомун ка. Assalamu alaikum, урматтуу Профсоюз KG каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары, амансыздарбы? Мен сиздер менен Тимур Курманбеков жана Профсоюз KG командасы Орозодо билесиздер, жалаң эле жакшы күндөрдүн биринде оозу ачуулар болот. Ошо себептерден биз бүгүн дагы бир жолу кечегидей Сали чайканасына келип калдык. Бүгүн бул буюрса бул жердин ачылышы болуп, эртеңкиге дагы бир жолу сиздерди ооз ачууга чакырат. Андыктан биз менен бирге болуп каналда видеонун этегине чейин көрүңүздөр. Азыр кененирээк айтып берем. Кадырман көрүүчүлөр, мынакей буюрса ушул Сали чайканасынын бүгүн ачылышы. Ал эми барыңыздарды эртең ооз ачууга дагы бир жолу чакырат. Келип эртең бесплатно ооз ачып, ушул жерде адамдар менен көрүшүп, чайкананын даамын сызып кетсеңиздер болот. Ал эми бул жакта 100 орундан 120 орунга чейин месталар бар. Сиздер кандайдыр бир мероприятие өткөрө турган болсоңуздар, ушул жерге келсеңиздер болот. Бул жерде биринчиден атмосфера жакшы, жана ошондой эле обслуживание жакшы. Андан тышкары да бир көргүзүп өтөйүн. Бул жакта 15 орундук тапчан бар. Келсеңиздер семейный достор менен. Бул жагында болсо 12 адамга арналган дагы тапчанчасы бар. Келип аш заказ кылып жеп кетсеңиздер болот. Азыркы учурда акция болуп атат экен, туугандар. Аштын баасы 1800 рубль экен. Анын ичинде чайы, шакарабы, наны бекер. Андыктан мен бул жакшы идея сунуш деп ойлойм. Кимге ушул керек болгон болсо, чайкана Салиге келсеңиздер адашпайсыздар. Барыңыздар, жылмайым менен күтөт. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин туугандар, жакшысыздарбы, кандайсыздар? Көптөн бери көрүшпөй калдык, барыңыздар көрүп туруп мындай болуп калат экен. Туугандай эле болуп калат экенбиз да. Кел атканда Тимур Кыргызстандан келип калдым деп сураганда бир мындай ичиңен бир тууганым сурап аткандай болчу. Барыңыздардан ушул жерге келгениңиздерге Аллах нимете ыраазычылык болсун. Ар бир келген кадамыңыздарга жакшылыктар жазылсын. Барыңыздарды ушул жерде көргөнүмө кубанычтамын. Орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум. Бизде аябай резонансный момент болуп атты. Эмне үчүн биринчи эле күнү ооз ачар болуп атат деп аябай көп адамдар суроо озотуп атты. Анткени бизде бир маанилүү маселе болуп атты. Ошондуктан ошо орозонун биринчи күнүнө коюлуп, эртерээк аракет кылганга чамдандык да. Бизде барыңыздар эле, может быть, уже курста болуп калсаңыздар керек. Биздин арабызда бир бордошубуз, мекендешибизде бир кыйынчылык болуп, ошол мекендешибизге колубуздан келген жардамыбызды көргүзөлү деп бүгүн биз благотворительный фондубуздун атынан ушул сиздерди барыңыздарды чакырып ооз ачуу аз эмен кылып, андан кийин адамда аябай кыйынчылык болуп атат экен. Кичинекей наристеси ооруп атат, ошого сбор кылалы деп чечтик. Буюрса азыр барыңыздарга группага полностью отчетность эмне болуп атканы жөнүндө анан ылдый жагына описание болот. Ошол жакта номер телефона, Сбербанк, кайсыл жака ким канча мүмкүнчүлүгү бар болгон болсо которуп жардам бергенге чакырабыз. Бул видеону YouTubeга да чыгарып, келиңиздер баарыбыз дружба деген сөздөн баштап эле бир ынтымакка келип, ушундайда жардам бербесек, башка учурда орозодо жардам бербесек, башка учурда качан жардам беребиз деген бир жүрөгүбүздөн ойготуу сезимин
ойлотуп туруп көңүлүбүздөн чыккан сумманы которуп жардам берүүгө чакырабыз. Маселе бир аз оор болуп атат экен. Кожоназар дагы келип бир аз кененирээк айтып берсин. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Чоң рахмат бүгүн убактыңыздарды бөлүп бизге келгениңиздерге. Азыр уже Тимур айткандай, благотворительный фондубуздан азыр счет ачып, полный информацияны документтер менен, видео менен группабызга жөнөтөбүз. Бир мүнөт убактыңыздарды бөлүп карап коюңуздар. Дополнительный информацияны ошол WhatsApp-тан эле көрсөтөбүз. Баарыңыздар билесиздер, биз благотворительный фондубузду уже давно эле ачканбыз. И азыркы ситуацияда биз оюбузча мындай важный моментта биздин благотворительный фондубуз үчүн. Потому что даже биздин водителибиз, бизде иштебеген, биздин мекендешибиз болбосо дагы бул жашоодо ар кандай ситуациялар болуп калат экен. И бүгүн біз барбызбы, жокпузбу, эртең барбыз, жокпуз, только Кудай билет. Поэтому бир убактыңыздарды, бир мүнөтүңүздарды бөлүп азыр группага келип коюңуздар. Нургүл неме кылды? Группага жөнөтүп коюп, видеону көрүп коюңуздар. Ал жакта документтер болот, диагноздарын өзүңүздөр окуп аласыздар. Эгерде чтобы баандай бизге ошол благотворительный фонд менен акча топтошуп жумуш кылганын тоже көрдүк. Көп компаниялар экен, көп благотворительный фонддор да көп экен. Благотворительный фонд ачылып атканда айтканбыз, биздин благотворительный фондубуз ичинде эле кирсек, азыр YouTube'га барыбыз эле кирип интернетке кирип көрсөк болот. Благотворительный фонд деген аябай көп, чын элечи. Но именно водительдерге жардам берген благотворительный фонд жок экен. Же биз таппадык. Билбейм, мен издеп көрдүк, но тапкан жокпуз да. Ошонун аркасынан эми биздин водительдерге да благотворительный фонд болсун деп жакшы болот деп ачканбыз анча. Вот. Видеону жөнөтүп койдуңар группага? Ошо көрүп коюңуздар, рахмат. Рахмат. Дагы бир жолу YouTube'га да кайрылып кетели. Урматтуу көрөрмандар, достор, туугандар, мекендештер, боордоштор, баарыңыздарды ушул көрсөтүлгөн номерлер менен аз садака көп баленин алдын алат дейт. Орозодо ким сооп алып калам деген болсо, биз кепилдик беребиз. Бул маселе аябай чоң маселе болуп атат экен. Келиңиздер, кичинекей сумманы аябастан өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдөн чыккан сумманы которуп берүүгө чакырабыз. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Дагы бир жолу келгениңиздерге чоң рахмат. Да, бир мүнөт убактыңыздарды алып коеюн. Благотворительный фонддон акчалар которулгандар фамилия, имясы менен, даны менен ким акча которсо, ошол чек менен прикрепить этип список кылабыз. Любой адам проверка кылам десе, любой сумманы которуп туруп, спискке кирип көрсө болот. Келген акчаны сразу спискке заносить этип киргизип турабыз. Вот, и бул жерде азыр понятно, только өзүздүкүлөр эле дегендей да, туурабы, любой келип офистен проверка кылып көрсөңүздөр болот, карта переводдорун и так далее. Но бул видеону биз еще башка соцсеттерге киргизип, башка YouTube каналдардан көрсөтүп, ал жакка дагы беребиз да. Поэтому отчетности ушундай кылабыз. Өзүбүздүн каналыбыздан, профессорский же компаниядан, YouTube каналыбыздан каждый день, чуть ли не по минуте, да, любой момент акча которулса, ошол моментте заносить этип жаза баштайбыз. То бишь, вот сиздер акчаны которсоңуздар, эртеси киргениңиздер ошол сиздин спискти карасаңыздар, ошол спискте сиздин фамилияңыздар менен и акча жазылып турган болот. Как минимум, ну, иногда бывает фамилияны жазбагыла деп жазып калышат да. Как минимум атыңыздарды жазып, сумманы жазып койгон болобуз. Эгерде сиздер акчаны которуп, и биз ошол спискке киргизбей калсак, значит биз сизди алдаган болобуз. Вот самый, менин оюмча, эң прозрачный, таза, чистый болчу. Эгерде сиздерде дагы башка предложение болсо, кантип дагы акча топтосок болот, кантип жардам берсек болотчу. То, пожалуйста, личкага жазып айта бериңиздер. Рахмат. Чоң рахмат. Шеф эми зор сүйлөйт, а? Шефтер өзү зор сүйлөйт. Уверенно сүйлөйт, любой нерсени. Ата ютта кетти. Өтө маанилүү нерсени айтып кетти Кожоназар. Мисалы, Инстаграмда карасаңыздар, көпчүлүгү чыгарат адамдын данын,
анан картанын данныйын. Но бул жерде адам прозрачно айтып атат да. Сиздин атыңыз списокко түшөт, то есть уже буларда эме жок, вариант жок кого-то обмануть, они открыто заявляют. Поэтому я думаю, чем баягы алыска инстаграмдан көрүп туруп бирөөгө жөнөткөндөн көрө азыр жүрөгүңүздөр толуп турат, 100% уверен болдуңуздар, колдон келишинче жардамды бериңиздер. Сиздерге Аллах разы болсун. Анан самый главный ошо нарыстесине Аллах таалам шыпа берип жакшы болуп кетсин. Бир гана Алланын колунда, Алладан келгенбиз, Аллага барабыз. Ой, ютубум не болуп атат? Туугандар, дагы бир нерсе айтып кетким келди. Баягы жаман ойлоп калбасын депчи, өзүңүздөр деле араңыздар да билесиздер, анча-мынча кичинекей проблемалар болгон болсо, баягы төлөй албай калган моменттерде постоянно могу кичинекей нерсеге өзүбүз компаниянын атынан колубуздан келген жардам кылып келатабыз. Бирок баарыңыздардан дагы бир жолу суранып кетем, ушул жерде отургандар. Бир эле өзүңүздөр эле эмес, бул маселе действительно чоң болгон үчүн биз сиздерге кайрылып атабыз. Мындай эгер мелочрак кичинекей нерселер болгон болсо, биз дайыма өзүбүз эптеп жардам берип келатканбыз. Бирок чоң маселе болгон үчүн кайрылып атабыз. Эгер колуңуздардан келсе, башка мекендештерге дагы, досторуңуздарга дагы ким садака кылам деген болсо, ошолорго дагы бөлүшүп коюуга суранып кетебиз. Менимче бул нерсе мындай жүрөгүбүздөн айтып атабыз, сиздерге жетти деп ойлойм. Анткени азыркы учурдагы нерсе биз айтып атканбыз, бир кичинекей капсуласы эле бир күндө азыркы учурда уколу 7000 рубль болуп атат экен да. Ошон үчүн уже приходится сиздерге кайрылгангачы. Мен сиздердин баарыңыздарды түшүндү деп ойлойм. Могу келбей калган мекендештерибизге, могу столдор бош болуп калгандарга, кыргыздар ушундай эмес да. Аракет кылып чакырсак, кыргыздар же болбосо кечигип келет же келбей калат да. Кыргыздар негизи эле өзү бир башкача калыппыз го, баардык улуттардан айырмаланып турабыз. Кыргыз болуп төрөлүп калганыма сүйүнөм да менчи. Серьезно, азыр баарыңыздар мени кут коюп угуп атканыңыздардан эле бир башкача рахат алып атам да. Кыргыз болуп калганыбыз үчүн бир кол чаап койгойлу кандай. Мен неге кыргыз деп кеттим? Кыргыздар башкача десем, кандай башкача болушу мүмкүн деп ойлоп калышыңыздар мүмкүн да. Японияда окумуштуулар робот ойлоп таптыр, уру кармай турганчы. Анан ал роботту Японияга кой берген экен, 1 саатта 50 уру кармап келиптир да, робот. Анан ошо роботту Владимир Владимирович көрүп калып, Россияга алып келиптир. Кой берген экен, ал робот 1 саатта 100 уруну кармаптыр. Ошол роботту жакында эле биздин шеф көрүп калып, Кыргызстанга алып барган экен. 1 саатта роботту кыргыздар урдап кетти. Ошондой кыргыздар башкача калып келбиз. Кыргызым бир эле биздин эле ушул парктагылар эмес, баардык кыргыз деп күйүп келебиз. Ошондуктан кыргызым бекем болуп, ошо бүгүнкү суранышты баарыңыздар демилгени көтөрүп жардам берет деген ойдобуз, тилектештебиз. Дагы бир жолу келгениңиздерге кубанычтамын. Ассаламу алейкум. Рахмат баарыңыздарга. Урматтуу көрөрмандар, бизде дагы бир жакшы жаңылык. Биз көптөн бери өзүңүздөр көрүп тургандай, биздин жаныбызда отурган Атай байке менен жакшы мамиледебиз, жакшы таанышпыз. Бирок бул байкебиз дагы ушу таксомоторный деятельностьте иш алып барат, бирок бир да жолу мындай YouTube'ка же бир жактарга реклама кылып иштеп келген эмес, жалаң эле адам честный болгондуктан мындай сарафанный радио аркылуу эле иштеп келатат. Анан буюрса ошо сиздерге дагы ушу Атай байкени бир сыйра тааныштырып кетели деп чечтик. Анткени алдыда дагы жакшы иш-чараларды кылган жатабыз. Андыктан ошо Атай байкенин такси кызматында иш алып барып атканына көп жыл болду. Таксопарктын аты байке Такси Про 24/7. Такси Про 24/7 деп аталат экен. Ассаламу алейкум Атай байке. Көрүшүп көрөлү эле. Бул тармакта иш алып барганыңызга көп жыл болуп калды биздин билишибиз боюнча. Ооба, бизде именно ошол такси жамаатында алып барганыбызга 10 жылдан ашып калды. Такси Москвада эң алдыңкы таксопарктардын катарында элебиз. Просто биз тимурлардай болуп, профсоюз КЖде болуп, басқа кетип чыккан эмеспиз сонунда. Эми в дальнейшем Кудайым буйрса азыр жакшы пландар кылып атабыз.
Кожоназар болуп, Темир болуп, дагы чоң таксопарктардын башын бириктирип, жакшы чоң проект болгон Ташкент алдыга. Кожоназар, сенин оюң кандай? Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр, туугандар. Азыр бардык биздин зрительдерибизге непонятно болушу мүмкүн. Эмне үчүн бир таксопарк экинчи таксопаркты реклама кылат, конкуренция деген каякта деп ар кылдуу комментариялар чыгат, биригиштиби депчи. Жок туугандар, ооба туура айтасыздар. Биз мындан мурун бир дагы жолу башка таксопаркты, башка YouTube каналды реклама кылган эмеспиз. Потому что өзүңүздөр билесиздер, бул жумушта бирөөнү советовать этип, реклама кылып айтыш дагы аябай кыйын. Потому что ар кылдуу нюанс моменттер болот и всегда крайний болуп каласыздар, какой-то проблема чыккан болсочу. Но бүгүнкү күндө именно что касаемо атай тууганыбыздын паркы боюнча, таксомотордун деятельности боюнча бар жогуну уже көптөн бери көрүп, билип, танып, уверенныйбыз. Ошонун аркасынан бүгүн обязательно жакшы кандай машиналарды чыгарып берет, лизингке кандай условияларда иштейт, бар жогуну атай өзүң бир-эки мүнөт айтып бер, парктын проценти что как экенин биздин көрүүчүлөр үчүн. Ооба, биздики айтып кеттим, парк иштеп атканына көп жыл болду. Парктын проценти биздики стабильно баарына 3%. Ошондой эле лизинг боюнча дагы иштеп атканыбызга көп жыл болду. 200дөн ашык машина чыгарып, биздин кыргыздарга көп жардам кылып келдик. 3% эл катары эле биздики деле. Эч кандай нерсе жок. Номер телефондорун указать этип коебуз. Эң башкысы менин боюмча дагы толугураак маалыматты бул байкелер тууралуу алып турабыз десеңиздер, биз ушул видеонун астында ссылка калтырабыз. Бул байкелерибиз дагы жакшы канал ачыптыр. MSK KG деген YouTube каналга катталып, ошол жактан толук маалымат алып турууга чакырам. Ал эми биздин каналдан алыстабай, ушундай жакшы жаңылыктар менен көп болуп туруңуздар. Биз сиздердин колдооңуздар менен бийиктикке бирге жетебиз. Мен сиздер менен Тимур Курманбеков, Кожоназар Эгемедиевич жана Атай мырза болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө, амандашканча сак саламат болуңуздар.